Кемпир-абадты берүүгө каршы болуп кармалган 22 активист жана саясатчынын баш коргоо чарасы бүгүн таңкы 5ке чейин каралып, алардын дээрлик бардыгы 2 айга камалды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. Кемпир-абад суу сактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы пикирди кармангандарга массалык башаламандыкты уюштурууга даярдануу беренеси боюнча айып тагылууда. Саясатчылар Эрлан Бекчуро уулу, Гүлнура Журабаева, Равшан Жээнбеков, Асия Сасыкбаева, Айбек Бузурманкулов, Перизат Суранова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Клара Соронкулова, Жеңиш Молдокматов, жарандык активисттер Чыңгыз Капаров, Али Шабдан уулу, Таалай Мамединов, Нурлан Асанбаев жана журналист Айданбек Акматов дагы 20 декабрга чейин камакта калтырылды. Ал эми саясатчы Айзымбек Бекназаров 23 декабрга чейин камакта калтырылса, активист Улукбек Маматаевди 22 декабрга чейин камакта калтыруу чечими чыкты. Укук коргоочу Рита Карасартова 21 декабрга чейин камалды. Аталгандардын баары Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайга киргизилгени маалымдалды. Ал эми активист Талант Эшалиев сотко алынып келингенде ден соолугу начарлап, тез жардам чакыртылган. Бирок ал ооруканадан кайра сотко жеткирилип, баш коргоо чарасы каралды. Сот аны үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алып, ал 6-шаардык ооруканага жаткырылды. Бүгүн 25 октябрда активист Атай Бейшенбек менен Өзгөн районунун тургуну Акыл Айтбаевдин баш коргоо чарасы каралат. Клара Соронкулованын адвокаты Чынара Жакупова Фейсбукка саясатчыга тагылган айыптын токтомун жүктөдү. Анда Соронкулова кармалган комитет мүчөлөрү менен жана бүтүн Кыргызстан оппозициялык фракциясынын депутаттары Адахан Мадумаров жана Исхак Масалиев менен бирге өз кызыкчылыгы үчүн коомдо бийликке терс пикирди жаратып, саясий абалды курчутуу менен массалык башаламандыктарды уюштурууну көздөп, жаз айларынан бери жүргүзүп келген деп жазылган. Ошондой эле документте кармалгандар социалдык тармактарда чек ара маселеси боюнча чындыкка дал келбеген маалыматтарды келтирип, бийлик органдарынын ишмердүүлүгүн туура эмес баалап, бурмалап, жаман көрсөтүшкөн деп айтылат. Эң негизгиси токтомдо факт катары 22 октябрдагы жолугушуу мисал келтирилет. Тергөөнүн версиясы боюнча кармалгандар жана тергөөдө аныктала элек адамдар Касса Италия кофейнясында чогулуп, Кемпир-абад суу сактагычын коңшу мамлекетке өтүшүнө каршыбыз деген шылтоо менен атайылап элдерди чогултуп масштабтуу митингдерди уюштурууну, ал митингдердин шылтоосу менен массалык башаламандыктардын болушуна өбөлгө түзүүнү пландашкан делет. Ал эми камакка алынган Кемпир-абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн айрымдары баш коргоо чарасы каралып жатканда журналисттерге комментарий берип жатып, тагылган айыпты караманча четке какты. Алар кылмыш иши эч кандай далили жок эле козголгонун жана ойдон токулганын айтышууда. Бул кылмыш иши 22 октябрь боюнча козголуп атат. Анын ичинде абдан кызыктуу нерселер жазылыптыр. Мисалы үчүн курал жаракты пайдаланып, булар погром жасайбыз деп атышат. Кастомный стройго кандай десем, кастомный стройду сындырабыз деп атышат. Андан мамлекетке зыян келтиребиз деп атышат деген кызыктуу мындай берен экен. Эми ал берене макул, конституция бар экен, бирок мындай доказательстволор жок да. Доказательстволор жок болсо деле ошол мындай оор күнөөлөрдүн баарын айыптап азыр предъявление болуп атат бизге. Менин оюмча бул саясий заказ болуп атат. Анткени следователь башында свидетель катары мени алып келген, РОВД андан кийин РОВДден кечки күттү жактан качан кайсы эмнеге переквалификация болот деп. Акыры мени эме кылмышкер деген кылмышкер катары постановление токтомун чыгарган. Ошол боюнча бүгүн мына сот болуп атат. Sen ayıp koysun. Büt var mıyzamsız? Büt. Hazır ne kadar? Okusanlar başlayın. Anekdot. Жыйынга катышып койгон кылмыш эмес да. Мени чакырды кеңешебизде бардым. Жыйынга катыштык, өзүбүздүн пикирди айттык, Кемпир-абадты кантип сактап калабыз деп. Ошол эмес. Өздөрү деле жыйын өткөрүп атпайбы, мажбурлап бежилерди алып келип жыйын өткөрүп атат. Алардын жыйыны менен кылмыш эмес да, биз жыйылып калсак да кылмыш болуп калат. Ama sosyal tarmaqlarda videolor taratılıp atpaydı janакы. Лезвием менен кыркып туруп билесиңер деп узатылдатып атат. Ал записинде деле мен айтып атам, ал жерде кантип жогорку кеңешке, президентке таасир этебиз деген сөз болуп атат. Бирөөлөр айтып атат, митинг пикет менен таасир этет. Бирөөлөр курултай менен.
Мен айтып атам, Жогорку Кеңешке президентке экөө эле таасир этиш керек. Ошонун үстүнөн иштеш керек. Бул менин пикирим. Өзүм ишимде конституциялык сөз эркиндиги, болгон укукту коргоп келаткан ушул күндөрү маалыматка болгон укугубузду баарыбыз чогулуп түрдө объединение түзө турганда укугубузду жана тынчтык митингдерди уюштурганда укук бар. Анын бар конституцияда жазылган. Мен өзүм укук коргоочу болгондон кийин кудум ошол укуктардын негизинде маалыматты талап кылып, элдерге жайылтып, укуктун айдыңында иштегенге аракет кылдым. Бүгүнкү күндө жашаган жерим бар. Бир нерсени мен өзүм учетко албай калыптырмын. Менин балдарым, чоңураак балдарым, алар Бишкектен сырткары көбүрөөк, мына кызым азыр Акталада, уулум мынакей Баткенге кетиш керек деп эмне кылам деп отурат. Бүгүн сурасам, уулум мектепке да барбаптыр. Күн суук түшсө, отопленияны салыш керек. Биз жертамда жашайбыз. Мен баламды анда каяка жиберенди чечип берсин, мына прокурор айтып атат, баары мыйзам деп. Эжеке, сиз барып мени үйүмө жашап берсеңиз, анда мен баламды карап. Кемпирабад үчүн түрмөдө отуруу бул кыргыздын саясатчылары үчүн кадыр барк. Бул бакыт. Мыйзамсыз чечим чыкты. 2 айга камоо боюнча бир да далил, бир да жүйө келтирилген жок. Бардыгы мыйзамсыз. Биздин конституциялык укуктарыбыз тебеленип тепселип атат. Жыйын тууралуу эмне дейсиз? Саясатчылар жолуккан. Бүт саясий заказ. Мыйзамдуу негизги деп айта албайм. Анткени сурак берүүдө да, сурак алып атканда да суроолордун бардыгы ошол болуп өткөн чогулуштагы катышкандардын негизинде экен. Президент Садыр Жапаров 24 октябрда Кемпирабадтын берилишине каршы болгон активисттер менен саясатчылардын кармалышы боюнча пикирин билдирген. Жапаров аларды Кемпирабад маселеси деле кызыктырбай турганын айтып, бийликке илинип калууну көздөп жаткандар катары сыпаттады. Мындай жапырт камоолорду бир катар юристтер жана укук коргоочулар сынга алды. Юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева соттор Конституциянын жана мыйзамдуулуктун гаранты болуунун ордуна Кыргызстанда мыйзамдуулукту бузуунун булагы болуп калганын айтып, 30 жыл аралыгында ар бир алмашкан президенттин жана күч түзүмдөрүнүн колунда курал болуп келе жатканын белгиледи. Кыргызстанда Кемпирабадтын берилишине каршы болгон саясатчы жана активисттердин камалышына эл аралык Human Rights Watch уюму реакция кылды. Уюм кыргыз бийлигинен кармалгандарды бошотууну жана алардын укуктарынын корголушун камсыздоону талап кылды. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.